Созулдуго сизден алыс айрылуу, соолуктуго апа деген кайгыруу. 1000 чакырым сизден узак турсам да, жетип барар сизге ушул кайрылуу. Кыйналдыңыз, апаке бай түшүнөм. Сизди эстеп, ысыйм кээде үшүнөм. Көрбөсөм да күндө сизди жаныңдан, көрсөм кээде уктап жатып түшүмөн. Сизден алыс жүрсөм дагы темселеп, жаныңызда болбосо да эркелеп, апакеме өмүр бер деп Кудайдан сурап келем таң намазына эртелеп. Ыйман жолго түшүп калса экен деп, жай намазга тийип калса чеке деп, сурай берем жараткандын күнүгө. Ыйман жолго түшүп калса экен деп, жай намазга тийип калса чеке деп, сурай берем жараткандын күнүгө. Ар намазда үмүтүмдү бекемдеп, сизге дагы ыйман нуру жетер деп, ага чейин болсо аман эсен деп, кыялданам жай намазда сиз менен намаз окуп калган күнгө жетем деп. Жүрөгүмдө турган ушул нечеңкеп, айтылбастан калбасын дейм кечеңдеп. Ал анткени өлүм келсе апакем, келбес сөзүн айтып кетсе экен деп. Билсең апа, ушул менин күйгөнүм, мени кыйнайт намазы жок жүргөнүм. Кайсыл бала кааглайт эле апасын, акыретте тозоготту күйгөнүн. Картайдыңыз, аппак болду чачыңыз, өмүр күтпөйт апаке бай шашыңыз. Намаз окуп жаратканга жакындап, арам иштен алыс качыңыз. Намаз экен бейиштөрдүн ачкычы, ибадаттын эң алгачкы баскычы. Апаке бай намаз оку суранам, суранамын ошолмак башкысы. Билем апа, нафси менден качат го, терс бурулуп жеңилдикке шашат го. Бирок апа, аракет кыл суранам, атам деле намаз окуп жатат го. Намаз окуп алыс болуп кейиштен, узактачы кайгы капа чегиштен. Бул дүйнөдө жүрөгүңүз тынч болуп, акыретте орун алса бейиштен. О жараткан, кабыл кылгын батамды, кечир менин күнөөм менен катамды. О жараткан, бейишимдин төрүнөн көргүм келет атам